Мен приемда отырғанда bir киши келди. Аябай мындай коркуп, тияк бияк карап, эч ким укпай атабы деп туруп кирип, акырын сүйлөй баштады. Мен деген билесизби, кардиологторду 2 жылдан бери лечение алып жүрөм. Жүрөгүм уруп атат, давлением көтөрүлөт, уйкум жаман дейт. Постоянно ичимде деген кыжалат, переживание болуп атам. Баягы жыныстык мамиле деле уже жок, давно. Сизге деген жиберди, консультация өткөрүп бербейсизби дедим. Карап туруп консультация өткөрүп, баягы бүт анализдерди тапшыргандан кийин аябай мындай цветущий простатити бар экен да. Простатит деген өнөкөт формага өтүп кеткенде, ал вегетативный нервный системаны бузуп салат. Вегетативный нервный системада симпато-парасимпатическое влияние деген болот. Симпатический мындай жөнөкөй кылып айтканда, симпатический эгер могу кан тамырларын кысса, парасимпатический бошотот. Бошотуп кысканда деген тонуста болот да, органдарда ушундай тонуста болот. Аныкы деген симпатический же парасимпатический болуп, мондай переливтер боло берген да, жүрөгү урган, наоборот, брадикардия болуп кеткен, уйкусу жаман болгон. Карасак, простатит деген мен лечение кылам дедим. Анан көзүнө карасам жаман кыжалат экен да, мындай депрессивный состояние. Мен айттым, bir секретиңизди айтайын дедим. Айт деди. Өлүп калам деп коркуп жүрөсүз да десем, каяктан билдиң дейт да. Мен эч кимге айткан эмесмин уялып. Өлбөйсүз дедим, 100% гарантия сизге. Сиз деген анан өлөсүз. Анан карып өлөсүз. Азыр өлбөйсүз дедим. Десем, жакшы болуп калды, 50% уже лечение алдым сенден деди. Анан биз деген простатит лечение кылып, баягы вегетативный нерв системасын ордуна койгондон кийин моундай болуп калды. Ошондуктан кимде кыжалат болсо, вегетатив расстройство болсо, бир сыйра бизге андрологторго көрүнүп койсоңор жаман болбойт. Ден соолукта болгула.